Арыбаңыздар, бүгүнкү чыгарылышта Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы Айылдык Кеңештин депутаты. 2014 жылдан тартып Араван районунун айыл өкмөтүнүн башчысы болгон Жалалидин Нурбаев тууралуу кеп кылмакпыз. Жогорку Кеңештин 27 апрелдеги жыйынында бир катар депутаттар президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловго чара көрүүнү талап кылышты. Алар Жаныкуловду депутат Жалалидин Нурбаевди каралады деп айыпташты. Мындан улам ага чара көрүү тууралуу протоколдук тапшырма берүү сунушу менен спикерге кайрылышты. Талантыр Маматович, ушул депутаттын билесиздер, ошол эл шайлап келген депутаттын укугун бузуп, ошол бир баягы буйрук менен зам губернатор болуп иштеп аткан жигит депутатыбыздын баягы моралдык укугун, ошол элдин укугун бузуп атат да, эл тарабынан шайланып келген. Бийликтин өкүлү бүгүн депутатка өтө чоң айып коюп атат. Мына ошол айыптарды элге жарыялап атат, жар салып атат. YouTube'дарга чыгып алып, ошол жерде 200-300 миңден эл көрүп атат ошол жарыялаган маалыматтарды. Ошол биздин депутаттын ар намысына шек келип атат. Биздин элдик топтун ичинде бир адамга доо кетсе, баарына сөз кетет. Ошон үчүн губернатордун орун басары ордун билиш керек. Ошого аныктама жүрүш керек. Бул нерсени тыкыр көзөмөлгө алышыбыз керек. Жогорудагы айткан кесиптешибизди колдойбуз. Депутаттык комиссия түзүлсүн дагы жеринен барып карап, ушул маселени айтканы чын болсо чындыгын, калп болсо жалганын айгинелеп келиш керек. Эми биздин коллегабызга жанагы адилетсиз каралуу болгонуна чыдабай депутаттар чыгып атканын мен туура түшүнүп атам. Бирок бүтүндөй бир парламент, бийликтин бутагы бир зам губернаторго комиссия түзөбүзбү? Менимче кереги жок. Алмаз Акынжанович, маселени иликтеп туруп, сиз бүгүн кечке чейин ушул жерден бизге так жоопту берип коюңуз. Анткени, урматтуу кесиптештер, эң жогорку бааны эл берет. Жалалидин Нурбаевга эл 3 жолу баасын берди. 10 миңден көптөгөн добуштарды алып жүрөт. Бир сом акчасын кетирбей, Аравандан биринчи орун менен шайланып келди. Мындан өткөн баа барбы? Кеп зам губернаторда эмес. Кеп неде болуп атат? Бул самон факти да, азыр депутаттарды каралап, үстүнөн арыз жазып, Жогорку Кеңешке, дагы башка жака бул тенденция болуп кетип атат да. Муну саясий баа бериш керек. Облус башчынын орун басары Жаныкулов буга чейин Араван районунун Алянаров айыл өкмөтүнө рейд менен барган. Рейд учурунда тартылган видеолор YouTube'га жүктөлгөн. Алардын биринде Жаныкулов аталган айыл өкмөттү мурда жетектеген депутат Нурбаевдин үй бүлөлүк кланы аймакты башкарып жатат деп айткан болчу. Жалалидин Нурбаев аркылуу келген инвесторлорго Араван районундагы бир нече айыл өкмөттөн жалпысынан 1000 гектар жер ижарага берилген. Алардын арасында эгин талаасы, Асафа фонду тигүү цехин курган жер жана Нур билим жеке менчик мектебине берилген райондук маданият үйүнүн имаратынын бир бөлүгү бар. Облус башчынын орун басары ижарага берилген жерлердин биринде дагы мыйзамдуу документтер жасалган эмес дейт. Ошондой эле айыл өкмөттө ижарага берилген тигүү цехинде жана мектепте иштеп жаткан депутаттын туугандарын тизмектеп берген. Мына бир айыл өкмөттө бир үй бүлөлүк кландын башкаруусу жүрүп атат. Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамын тебелеп тепсөө менен бирөөлөрдү алдап алып келип инвестор кылып элди алдайм десе, анда кечирип койсун, анда мындай аракеттер эч убакта өтпөйт. Атка минердин айтымында буга жергиликтүүлөрдүн мыйзамсыз берилген жерлер боюнча текшерип берүүнү суранганы себеп болгон. Ал эми Жалалидин Нурбаев деген ким десеңиз, ал соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу Араван округунан депутат болуп шайланып келген. Политнерслет KG интернет порталынан алынган маалыматка ылайык, Жалалидин Нурбаев парламентке келерден мурда Айылдык Кеңештин депутаты. 2014 жылдан тартып аталган айыл өкмөтүнүн башчысы болгон. Араванташ деген компанияда негиздөөчүлөрдүн катарына кирет. Жалалидин Нурбаев парламентте чыр жараткан жагдай боюнча комментарий бере элек. Ош облусундагы губернатордун орун басары болсо, мындан аркы кадамы президент жана тиешелүү органдарга топтолгон фактылар боюнча
кайгылуу жолдоноорун билдирди.